Жоопкерчиликтүү парламентти кантип курабыз деген суроонун жообун көпчүлүк издеп жаткандыр. Негизинен бул мүмкүн. Тактап айтканда, парламентке аттанган талапкердин элди алдап добушун алуусуна бөгөт коюу мүмкүн. Бул үчүн англис тилинде терминге айланып калган recall, башкача айтканда, кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштыруу зарыл. Кайра чакыртып алуу, recall, шайлоо аркылуу мамлекеттик кызматка келген киши же органдын кайра эле шайлоочулар аркылуу кызмат мөөнөтү бүтө электе кызматын токтотуу мүмкүнчүлүгүн туюнтат. Бүгүн дүйнөдө АКШ, Канаданын белгилүү штаттары, Германиянын 11 штаты, Хорватия, Англия, Австрия сыяктуу 35ке чукул өлкөдө бул мыйзам иштейт. Кыскасы, бул укукту баш мыйзамга киргизүү аркылуу шайланып алдым, эми 5 жыл жыргайм деген аң сезимге чекит коюу мүмкүн. Анткени бул укукту колдонуу аркылуу шайлоочу тетири баскан эл өкүлүн да 5 жылдын бүтүшүн күтпөстөн эле кызматтан алып коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Алдыдагы шайлоодо акчалуу менен бир мааниде аң сезимдүүнүн күрөшү боло тургандай сезилип жатат. Bir tarafta жашылгыч кагазым менен баарыны бүтүрөм дегендер, экинчи тарапта элдин шайлоого аң сезимдүү катышуусун, туура партияларды тандап алуусун жактаган азчылык бар. Абал акчалууга аябай ыңгайлуу. Анткени акча дегенде акыреттик досун саткан заманда кедей, билим деңгээли төмөн шайлоочулар ар кандай маалыматтык бурмалоо мүмкүн жана мунун жанында жалган айтуу эркин болгон жерде аң сезимдүү эмес акчалуулар максатына оңоюраак жетет. Муну түшүнгөн аң сезимдүү азчылык азыртадан утулушун сезип, элди аң сезимдүү шайлоого катышып берүүгө гана үгүттөө менен чектелип олтурушат. Башкача айтканда, эшекке учкашам дебе, учкашкандан кийин көчүгүм дебе дегенден болуп, азыр шайлоодон уткузса, дагы 5 жыл былк этпей туруп бериш керек экендигин эсептеп, азыртадан кыжалат. Акчага алданбастан, партиянын иш пландарына карап, башкача айтканда, башты иштетип тандаган күндө дагы алданып калуу мүмкүнбү? Толугу менен мүмкүн. Анткени укуктук түзүм буга жол берет. Айталы, азыраак акчага алданып, көбүрөөк башты иштетип партия тандаган күндө да жалтыратып берген сөздөрүн шайлоо бүткөндөн кийин орундатпай койсо, эч кандай чара көрүлбөйт. Учурдагы парламенттин составындагы партиялардын өз кезегинде шайлоодо берген сөздөрүн, убадаларын бир эстеп көрүңүздөр. Бирок, recall укугун туура колдонуу саясатчынын бул айгакерлигинин дагы түбүнө жетет. Recall, кайра чакыртып алуу укугу иштеген жерде шайланган менен баары бүтпөйт экендиги түшүнүктүү болот. Кайра чакыртып алуу recallдын кыскача классификациясына токтолуп кетейин. Эгер муктаждык туюлса, талкуу тереңдесе, балким бул деталдарына дагы өзүнчө токтолобуз. Recall, кайра чакыртып алуу негизинен экиге бөлүнөт. Коллективдүү жана жекелик мааниде деп. Эгер шайлоо менен мамлекеттик кызматка келген белгилүү бир топтун кызматын токтотуп, кайра чакырып алуу сөз боло турган болсо, бул жерде жекелик маанидеги recall, башкача айтканда, кайра чакыртып алуу укугу колдонулат. Шайлоочулардын жараянга катышуусу жагынан дагы экиге бөлүнөт. Түз жана кыйыр маанидеги кайра чакыртып алуу деп. Түз маанидеги кайра чакыртып алууда жараяндын башталышынан бүтүшүнө чейин толугу менен укук элде болот жана эч кандай жоопкерчилик жүктөлбөйт. Тактап айтканда, эл эч кандай себеп көргөзбөстөн дагы талап кылынган добушту топтогон соң кандайдыр бир саясий фигураны же парламенттин мүчөсүн же парламенттин партиясын кайра чакыртып алганга укуктуу болот. Ал эми кыйыр мааниде кайра чакыртып алууда жараяндын башталышы кандайдыр бир мамлекеттик органдын колунда болот. Ал эми жетиштүү деңгээлде добуш топтоп, тийиштүү тарапты кызматтан алып коюу элдин колунда. Же болбосо, мамлекеттин саясатына шайлоочулар каршы келе турган болсо, мамлекет жараянды баштаган учурда деле белгилүү эсептеги добушту топтобостон кайра тийиштүү тарапты мамлекеттик кызматта калтырууга дагы укуктуу болот. Өзүңүздөр да байкагандай, жогорудагы классификациянын ар бир классында өзүнүн артыкчылыктары, кемчиликтери бар. Буларды эске алуу менен бирге биздин Кыргызстанга, биздин шарттарда кайсыл модель туура болмок деп ой жүгүртүп көрдүм. Албетте,
политологдор терең тажрыйбасы бар агайынелер, эже карындаштар турганда менин сүйлөгөнүм балким туура болбостур. Бирок өзүм оюмду айтып көрөйүн. Бул жерде эң маанилүү чекит элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгы жана жоопкерчилиги тең салмактуу боло турган таризде мыйзам иштелип чыгышы керек. Бул мыйзамды кабыл алууда толугу менен элдин укугун кыскарткан таризде кылбастан, же болбосо толугу менен элге эркиндик берип, аларды өз каалоосуна коюп, жоопкерчиликсиз кадам таштоосуна пайдабал түзүп бербей турган таризде мыйзам иштелип чыгышы керек. Кыйыр түрдө кайра чакыртып алуу дүйнөлүк тажрыйбада көп тандалып алынган метод экен. Англиянын мисалында мисалга төмөндөгүдөй бир нерсе кылса болот. Шайлоого аттанган партияларды шайлоо алдында берген сөздөрүн, убадаларын жок дегенде мисалга 80%дан аз эмес деңгээлде ишке ашырууга милдеттендирген пункттарды мыйзамга кийирүү мүмкүн. Эгерде бул пункттардын бирөөсү же бир канчасы бузулган тагдырда recall, башкача айтканда кайра чакыртып алуу жараяны автоматтык түрдө башталат. Мына ушундайча кайра чакыртып алуу жараянынын башталышы мамлекетке дагы, элге дагы көз каранды болбойт. Албетте, бул мыйзам көп иштелиш керек, көп бушуш керек. Бирок бул жерде көңүл бурулушу керек болгон нерсе эл менен мамлекеттин кызыкчылыктары жана жоопкерчиликтери тең салмактуу боло турган деңгээлде таризде мыйзам иштеп чыгуу шарт. Эл жалган, негизсиз убададан чарчады. Recall, башкача айтканда кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштыруу убадасын кандайдыр бир партия бере турган болсо, бул партия бул шайлоодо эле эмес, келечекте дагы эл менен узак мөөнөттүү ынтымакка бара алат эле деп ойлойм. Анткени бул укукту мыйзамдаштыруу менен биз силерди алдабайбыз. Кыңыр ишибизди көрөрүңөр менен айтсаңар, ыйык вазыйпаны дароо кайра тапшырып берүүгө даярбыз деген ыкластуу бир сөз берген болот эле. Мисалы, Англиянын шайлоолорунун биринде эң чоң 3 партия шайлоодо убада катары recall, башкача айтканда кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштыруу убадасын берет. Шайлоо өтөт, сөзүнө туруп 2015 жылдын 26 мартында recall Англияда мыйзамдаштырылат. Дүйнөлүк тажрыйбада бул мыйзамдын ишке ашуусу аябай сейрек кездешиптир. Анткени мыйзам кабыл алынган соң ар ким өз жоопкерчилигин билип, ага жеткирбеши түшүнүктүү да. Бул мыйзам камчы сыяктуу. Төргө илинет, кашаңдык кылсаң жонуңа шак дей түшүшү мүмкүн деген мааниге келет. Так ушул себептүү бул мыйзам практика жүзүндө көп ашпаганы менен дүйнөлүк тажрыйбада мыйзам кабыл алгандан кийин бийлик бутактары дагы этияттык менен, кылдаттык менен иш алып барыла баштаганы көзөмөлдөнүптүр. АКШнын 28 президенти, recall укугунун күчтүү жактоочусу Томас Вилсон recallдын так ушул таасиринен улам аны эшиктин аркасындагы тапанча, пистолет деп атаган. Бул укуктун талкууга чыгышы, көпчүлүккө жетиши, өзгөчө эл өкүлдөрүнүн көңүлүн бурдурушу көпчүлүк күткөн же күткүсү келген нерсе болсо керек. Албетте бул укуктун мыйзамдаштырылуусу эл өкүлдөрүнүн абийиринен көз каранды. Англиянын 3 партиясы өз кезегинде бул укукту шайлоо убадасы катары берип, убага келгенде мыйзамдаштырган экен. Балким кезек биздикилердедир. Көрө жатарбыз. Аман болуңуздар.